Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Карагу Өзгөн районунун, кечиресиңер Өзгөн районунун Мырзаке деген жерине келдим, айылына. Ушул жерде Уулча деген энебизди куттуктаганы келдим. 8 март майрамы менен. Азыр Уулча энебиздин үйүнө киребиз. Оппа. Кандай ачылат экен эшиги? Мындай ачылат окшойт да. Эшикти ача албай атабыз бираз. Бул жагынан кирет окшойт жамасы. Бул жагынан кирет экен. Коноктор менен өтө окшойт. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Уулча энебизге туура эле келдим, Уулча деген энебизге. Жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Бул менин энем программасы. Мен энем деген программа. Мен деген дейсизби? Кандайсыз? Жүргүчтүп отурасызбы? 59 жашка чыктыңызбы? Москвада Жылдызбек деген балаңыз бар, Айпериден келиңиз бар, эң чоң келиңиз экен, Ушул менин дагы апам дейт, кайненем эмес, апам дейт. Ушул программага татыктуу. 8 мартка карата ушул энебизге бир жакшыркай апама барып бериңиздер деп өтүнүч деле. Келип калдым мени. Энебиздин жолун салсаңыз. Бул жерде гүлүңүздү бериң, гүлүн бер, гүлүн. Макей. 8 мартыңыз менен эне. Майрамыңыз менен. Энебиз дагы бир аз түшүнбөй турасызбы? Ооба, мен деле билбедим мына. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Өзгөн районунун Мырзаке айылында жашаган Уулча энебизди куттуктап жатабыз. 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен. Бул торт болсо сизге Барбол фирмасынын өтө даамдуу торторунун сап башында турган шириндиктерине. Кандайсыздар, 59 жашка чыктыңыз, 8 мартты белгилеп атасыз чакан топ менен. Ошо туугандарым келебиз дегенден бүгүн саар менен келип калышты эле. Өзүбүз отурдук эле, силерди келет. Келиңиз эми отуруп туруп сиз менен бир маектешели. Андан кийин туугандарыңыз сүйлөсүн, Азыр келин менен байланыштырып көрүңүздөр, эгер мүмкүнчүлүк болсо, Айпери келинин номерлери болсо, телефондо. Ооба. Бир келиниңиз менен балаңыз менен бир сүйлөшүп алыңыз, анан Сен жогору турбасың? Жок, мен азыр ишими кылам эне. Биринчи сиз менен маектешем, сүйлөшөбүз эне. Эне канча балаңыз бар? 5 балам бар. 5 балаңыз бар. Шу балдарды кантип чоңойттуңуз эне? Кантип бактыңыз? Кантип эрежеге жеткирдиңиз? 5өөнү жалгыз бактым. Жалгыз бактыңыз 5өөнү. Бардыгын чоңойттум, үйлөдүм, жайладым. Эми бир уулум, бир кызым калды. Бир уул, бир кыз. Бир кызым турмушта 5 баласы бар. Эң чоң балам 5 баласы бар. Экинчи баламдын 2 баласы бар. Алар бириси Хабаровскийде, бириси Москвада, бириси ошо Красноярскийде, кызым, күйөө балам келиндер. Кудайга шүгүр, неберелерди чоңойтуп колдоруна тапшырдым. Канча небереңиз бар эне? 12 неберем бар. 12 небере. Чеберени көргөнү турасыз, Кудай буйрса. Жакынкы жылдары. Ошо менен анан жүрөм ушинтип. Ушу чыныгы маңдай термене багыпсыздан да. Ооба. Чыныгы маңдай термене. Сиздердин убагыңызда эми союз мезгили болгон да эми, Ооба, маңдай терме. Ошол колхоздо, совхоздо иштеп, совхоздо бухгалтер болуп иштедим. Бухгалтер болуп иштедиңизби? Пенсияга чыктым, азыр пенсияда. Азыр пенсиядасыз. Россияда 18 жыл иштедим. Россияда алгачкы мигранттардасызбы? Эметкенден кийин ооба. Союз жоюлуп кеткенден кийин Россияга кеттим. Анан аяктан балдарды чоңойттум, өздөрү менен өздөрү кылдым. Ушинтип жүрөм анан. Жолду көрсөттүңүз, мынтип акча табат деп үйрөттүңүз. Азыр эми ошолордун баары иштеп атышат. Жакшы эне. Азыр канчасы Кыргызстанда, канчасы Россияда? Кыргызстанда азыр бир кызым Өзгөндө быйыл бүтөт, программист окуйт. Анан калгандары баары ошол жакта. Анан неберем бар, кызым баласы. Балдардын баарын бердим былтыр. Болду, чоңойттум. Мынакей, эми өзүңөр баккыла мындан ары. Эң кыйын күндөрдүн баарын меринди төгүп чоңойтуп бердиңиз колдоруна. Кыйын күндөрдүн баардыгын мен багып чоңойтуп бердим балдардын, неберелеримди баардыгын. Араңдан зорго кеткендир сиз баккан неберелер апаларына. Ооба, дагы эле аяктан сурашат экен, бабушкабыз бар эле, биздин родинабызга качан барабыз дешет. Родинабызга деп. Арачылоодо жай мезгилдеринде келип турат. Сиз барып турасыз. Анча-мынча. Ооба. Жакшы эне. Ушул менин программасына байланыштырып атабызбы? Ушул демилгелеп, өздөрүнчө ойлонуп, менин дагы апам ушул программага татыктуу деп ниеттенишкен. Азыр ушул Айпери келиниңизге сөз берели, себеп дегенде алар дагы убактылары өтө тар, атайын күтүп аттык эле. Ушул биринчи бизди сүйлөштүрүп койсоңуз,
Анан мен апам менен сүйлөшүп алып, анан кийин калган сөздү улай бересиз деп суранышты да. Эне. Ошого азыр байла. Канча болду ошол чоң балаңыз менен чоң келиңизди көрбөгөнүңүзгө? 2 жыл болуп калды. 2 жыл болуп калдыбы? Мына урматтуу көрүштөр, мына Айпери кызыңыз менен сүйлөшүп, жакыныраак алып келип, үнүн бир аз жогорулатып коебуз, а? Жакшы, жакшы. Кандай өзүңөр жакшыбы? Мынакта мындай балдар келди го, мындай балдар келди. Рахмат, рахмат. Сүйлөшүңүз эне. Ошо бала келди го, неметип, чоң балаңыз менен келиниңиз жөнөттүлө деп. Биз билбеппиз, мына жерде темирлер келди эле укам. Келиним, сиңдилерим келди эле, бүгүн өзүбүзчө кичине майрамда отурайлы деп, ана майрамдап тозойлу деп келишкен экен. Анан отурсак эле бу бала келип калды. Рахмат деп атам, сага дагы Жылдызбекке, бу балага баарыңарга рахмат деп атам. Тынч болгула. Sizga aytay sürpriz bo'ldi. Рахмат, рахмат, рахмат. Tuğan gününüzde yetişmey kaldım da men. Mayli, рахмат. Бар болгула, тынч болгула. Tortun üstünde konvert var ile tortu versenizer. Tortun üstünde konvert var ile mına Ayperi ayım. Ayperi gelin gözü tapşırıp koydu. Tortun üstünde konvert durat. Hurmatlı görüşler. Mına bu konvertin içinde sizge öte zarlı bolgon paterkelerden en ulusu dep koydu. Mına ki Ayperi ayım siz bergen konvert menin kolumda turat. Summasını aytpayla koyun, apаңыз özü açıp, özü gerek dese jumşasın turabı? Mınake, sizge mına amanatыңыз tapşırıp koyun mınake. Anam biz gelgende Kuday berse, mından dağı sonu sürprizler menen gelebиз dep söz berişti, geliniңiz. Özgöçe balаңыз eko. Рахмат. Kiyinki kızlarыңыз menen, dagı bir kızыңız çıktı okşayt. Süйлөшө seni, men tartып aldım. Anara süyley ber. O Жылдызбек балам ишти. Жакшы, кандай? Балаңызды bir көрсөтүп коюңузчу гана бир, көрсөтүп коелу мынакей, урматтуу көрүштөр. Жылдызбек мырза мынакей. Тамыз бет. Өчүрө. Кана сүйлөшө бериңиздер эми. Жакшыңарбы? Рахмат, ошо мынабу бала келди, ошо Жылдызбек менен Айпери жөнөттү деп. Жыкы? Ой, soğuğan günümüzde imalar boya kaldık elek. Mayli балам, рахмат. Рахмат ошо. О. Боптур, майли, айтканың келсин. Өзүң да бала чакаң менен тынч бол, рахмат, бар бол. Ойнап күлүштеп жүрө бергиле, тынч болгула, баарыңарга рахмат. Урматтуу көрүштөр, алыста жүргөн кан жанынан жаралган балдар кыздар менен сүйүнүчү коюнуна батпай жаткан чагы Уулча энебизден 59 жаш деп сизде эч ким айтпайт, себеп дегенде жап-жаш бойдон экенсиз, Кудай кааласа жөн эле жүзгө чыгат деген ниеттебиз, Кудай буйрса. Кудайым ошончо жаш берсин, ошончо ден соолук берсин, эне. Эми сиз алыста жүргөн балдарыңыз менен сүйлөшкөнчө биз ушу сиздин туулган күнүңүздүн урматына келишкен ушул адамдар менен маектешип туралы эне. Келиңиз аке, сиз кимиз болосуз? Мен жакшы, салам алейкум. Алейкум ассалам. Ушул экрандан учурашып жүрөбүз. Экрандан учурашабыз. Мен укас болом. Темир келди, Нурхан келди, Махабат, Гүлзаттар келди, эметип. Бүгүн ошо майрам күнүнө кечебиздин 8 мартына келип отуруп сүйлөшүп, кичине тууганча отуруп кетели деп келдик эле. Сюрприз болду да, силер келип калдыңар. Ана бу бала келип калды. Жакшы, рахмат. Анан Айпери менен Жылдызбек. Ушу Жылдызбекке рахмат, апасын эстеп. Барам чочуп кетти, кийин. Келин бала экөө ушинтип. Анан айтты. Ушу багып чоңойтуп койгон экен. Ошо баласына рахмат, ушу эстеп, сюрприз кылып, ушу укаларым силерди тарттырып телевизорго. Ошо чоң рахмат ошо бала Жылдызбекке дагы. Рахмат, өзүңөр. Майли ошо. Рахмат балдарым, тынччылык. Силерге дагы рахмат ушинтип тартып келип, эжем манайын көтөрүп кичине ыйлабам эйин жада окшойт сүйүнгөнүнө. Ооба, көзүнөн жаш чыгып кетти эне. Мен деле ошо көз жашта. мен деле. Кудайга кандай жакшысызбы, жүрөсүзбү? Рахмат. Рахмат, Сизге бар болуңуз, аман Өзүңө эсен да жүрүңүз. рахмат. Бала чакаңыз тынчпы? Өмүрүңү берсин. Рахмат, чоң рахмат. Кудайыңыз менен сүйлөшүп атасыз беле? Мына кудайым. Бул кудайыңыз да Россиядабы? Ооба, Россияда кудай. Сүйлөшө бериңиз. Бардыңар эсен болгула, тууган уруңуз менен бала
çakağınız menen bardıq sıydın üstünde oynap gülüp densolukta tördün görüp olup jireveriңiz Kudagay. Rahmat, rahmat Kudagay. Şu baldardan urmatın görüңiz. Rahmat Kudagay. Özünüz ham tinch bolunuz. Mına hurmatly görüşler Kudagay menen süйлөштү. Kudagay menen болгон ортодогу мамиле мына ушундай болсун, Neden? Andan kийинки энебизге сөз берели. Энебизден катайын. Biz de özümüzce Бүгүнкү менин жакынымдын туулган күнү деп келгендир, Temir geliptir. Tağam. Кана сиз кимис болосуз? Мен ушу эжем бир тууган чыныс болом, эң кичинекейи. Нурка geldi. Жети бир тууган кызбыз. Эки уул. Эжем бүтүнө сенч матына келип калдым да, мен дагы шаар чакыргандан кеп майрам тозобуз дегенден ушу келип отурабыз. Призин чочуктөрдү го Биз кылган келини менен баласына ham рахмат. Сиздерге да рахмат ушинтип алыс жолдон келгениңиздерге. Деңсоолук болсун, апасын эстеп ушинтип койгондон кийин аларга чоң рахмат. Көңүлдө эмеже турабы бул эми? Сүрприз береткен да. Рахмат. Рахмат. 8 март менен куттуктайбыз энебизди. Ушинтип ар дайым кубанычка бөлөнүп жүрө берсин. Карасыздар, талиптардан бери алып барып. Эми бир аз пазайтып алабызса, сырткы сөздөр менен Саламатсыздарбы? биз негизгилерден маек алууну баштадык. Урматтуу көрүүчүлөр, Ана келин жакшысың. Россиядагылар менен бир аз пазайтып сүйлөшөбүз, себеп дегенде маанилүү маекке кезек келди. Мен ушул бүгүнкү күнөкөттүн сиңдиси болом, аяз сиңдиси. Ушул майрамдап келип калдык эле. Кудайым ушундай жакшылыктарда жолуктура берсин бардыгыбызды. Улча женин балдары дагы эсен болсун, тынч болсун, талаа түздө жүрүшөт. Убакыт зымыраган, учкан куш экен. Ушул передачаны неме кылып жөнөткөн бала биз кичинекей бала болча, же аябай кичинекей бала эле, убакыт ушундай бир пас эле өтүп кетет экен. Мынакей жакшынакай кылып эненин кадырын, атанын кадырын биле турган маалга жетип калышыптыр. Булар эне менен ата энеден сыйласа, булар да келечекте сый көрүшсүн. Бул кайтар дүйнө дейт. Балдарынын жалаң жакшылык күндөрүн көрсүн. Улча же ушундай гайраттуу аялсыз. Бул гайратыңыздан эч убакта тайбаңыз. Балдарыңыздын ушундай жакшы күндөрүн көрүңүз дайыма. Ушул небере эмес, чеберенин кыбыранын чай ичкенге Кудайым насип кылсын, а. Сиздерге да рахмат. Ушундай жалаң жакшылыктарды гана ушундай жакшылыктарга алып чыга бериңиздер. Рахмат. Менин программасын көрүп турасызбы? Ооба, сөзсүз дайым суктанам бул передачага. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Улча энебиздин дагы бир эң жакын тууганынын, эң жакынынын сөзүнө ортоктош болдук. Мынакей азыр Улча энебиздин жанында турган эжебизге сөз берели. Сиз кимис болосуз? Мен бир тууган келин болом. Бир тууган келин болосуз. Лукастын аялы болом. Биз кайнежем болгону менен биз бир туугандай элебиз. Кайнежем аябай кайраттуу аял, өзү жалгыз багып чоңойтту балдарын. Жыкы сага дагы рахмат, Айпери сага рахмат. Эжемди сыйласаңар силер ham келечекте балдарыңардан сый көрөсүңөр. Ар дайым ушу эжем пешнесинде бар болгула силер. Ар дайым сыйлап жүрө бергиле. Барыңыздарга тынч бололу. Рахмат. Сиз да бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей неберелери бир-эки сөз сүйлөп койсундар, кана экөөңүздөр өтүңүздөр энебиздин жанына. Кана. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр келиңиз, өтүңүз. Бул жерде энебизди бир куттуктап коюңуз, кана. Небереси болосузбу? Айма сен сыйлап коесуң, саңа апаңа. Жен болом. Жени болосузбу? Мейли, сүйлөй бериңиз. Майрам менен куттуктаймын. Бар болсун, жүзгө чыксын. Айткан. Рахмат. Эмсемерке. Эмсемберге дейт, кел. Кана. Качып кетип калдым, мейли. Эми бир аз маекке орун берели, себеп дегенде жалаттан бери ушу жакындарыңыз аябай жакшы сөздөрүн, жүрөктөн чыккан сөздөрүн ыроолошту, тартуулашты дегендей. Улайым оорубаңыз дешти, жүзгө чыгыңыз дешти, мына жээндериңиз, неберелериңиз, балдарыңыз дегендей. Азыр эми ушул учурда программа ортолоп калган мезгилде ушу энелерди бир ырдатчу бир өзүбүздүн бир тапшырмабыз бар да. Ушу алыста жүргөн Жылдызбек балаңыз менен Айпери келиниңиз ушул апама бир куплет болсо да ырдатып койсоңуз дейт. Сагынганда ырын угуп бир кусалыбызды жазып туралы деген бир үмүттө экен да. Ошон үчүн бир куплет кана бир созолонтуп бериңчи. Майрамдын урбатына, ушундай сүйүнүчтү шарапаты менен. Урам билбейт.
Azыр эстеп көрөйүнчү эми. Чен жолу жаздар келип, кыштар кетти. Кыркырлардан апакай карлар кетти. Эсиңдеби ошондогу оюну күлүкү? Эй курбулар, айткылачы биздин жаштык кайда кетти? Айткылачы биздин жаштык кайда кетти? Ой, рахмат эне. Ыр билбейм дейсиз да, ырды сонун ырдайсыз го эне. Билбейм, карып калган турган. Ушинтип ырдап кууна эле жүрө бериңиз эне. Эч качан ушундай сиз чоңойткон, сиз баккан балдардын жакшылыктары үзүлбөсүн. Улана берсин, мындан дагы сонун сюрприздер жан дүйнөңүзгө тартуулана берсин дегендей. Кудай кааласа 60, 70, 80, 90, 100 жаштарыңызга келип дагы ушинтип балдарыңыз алдыңыздан өтүп, туугандарыңыз болсо сизди ороп чулгап дегендей жакшылыктарды улам түсүрө бериңиз. Эч карыдым дебеңиз, эч оорудум дебеңиз. Кудай кааласа мынтип сиздин балдарыңыз, келиндериңиз сиздин көңүлүңүздү көтөрүп турганда сиз эч качан картайбайсыз. Эч качан картайбайсыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен менен программасынын жыйынтап жатып, ушу энебизге бир жакшы сөз берели. Ушу балдарына, алыскыда жүргөн неберелерине бир жакшы батасын берсин, а? Амин. Майлы ошол алыста жүргөн балам Жылдызбек, эң чоң балам Жылдызбек, анан Айпери, Анара кызым, андан кийин Мирлан күйөө балам. Андан кийин Чыңгыз, Айназик, андан кийин Асманбей балам бар, эң кичинекей Москвада. Кудай кааласа ону дагы быйыл жайында үйлөйм. Ошолордун бардыгы бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, ден соолуктары чың болсун. Дайым ушу менин алдымда ойноп күлүп жүрө берсин. Тапкандардын бардыгы жакшылыкка буйруп насип кылсын. Ошондой эле мына бүт туугандарым бар болсун, аман болсун. Ушу абжем ушул жерде эле деп келип куттуктап кеткендерине чоң рахмат. Бардыгы ушу жакшы күндөрдүн күбөсү болуп жүрө берсин. Балдардын бардыгы бактылуу болсун. Эч грамм жамандык көрбөсүн, тынч болсун. Ошолордун катарында дагы саңа окшогон журналисттер ушу ойноп күлүп жүрө бергиле, элдин жакынына керегине жарап жүрө бер балам. Эч кыйналба, кысталба, алыс жолуң жакын болсун. Ушу ойноп күлүп бала чагаң менен тынч болсоңа дагы рахмат. Мен айтпаңыздар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул кезектеги сүйүнүчтүн, кубанычтын көрүнүшүн мына бул учурда, ушул тапта, ушул секундтарда Өзгөн районунун Мырзаке айылында жашаган Уулча энебиздин үйүнөн жыйынтап жатабыз. Эч качан энелер орушпасын, энелердин көңүлү чөкпөсүн деген максатта уюштуруп аткан мына ушул сюрприздери сиздерге да буйрусун деген тилекти билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, алдыда номерлар жазылып турат. Чалыңыздар, мынакей көрүп атасыздар энелердин сүйүнгөнүн, энелердин кубанганын. Бул көңүл негизги нерсе энелер үчүн. Ушинтип сыйлап, ушинтип урматтап турсаңыздар, бул энелер, бул адамдар, бул ыйык адамдар эч качан картайбайт. Ошон үчүн чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Жакшы туруңуз эне. Жакшы туруңуз. Амин. Тынч болуңуздар. 8 март майрамыңыз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Рахмат, балам, рахмат. Şu kamada bir pata ver koyun.